Журналист Баян Акулова кечээ президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушууга баргандардын арасында Айзада Жамгырчиева бар экенине төмөнкүдөй пост жазды. Айзада Жамгырчиева кайсыл жерде ыктыярчы болуп жүрдү эле, эл эч жерден көрбөптүр, мен эле эмес. Кечээ эле иши жок калдым, картошка алгыла деп кыйкырып ролик тартып жүрбөдү эле. Же Анжеликага барып бир аз акча берип койгону ыктыярдык кылууга кирип калганбы? Ушундан көрүп президенттин жолугушуусуна Эрнист Бөрүбаевди же Алтынай Нарбаеваны кошуп койсоңор болмок. Эл дагы ыраазы болуп калмак. Же тизме түзгөндөрдүн арасында тааныш билиш болуп кеттиби? Үнүн көтөрүп сүйлөп, кемсинде карап каада күтүптүр болушунча. Жакшынакай кирип чыкса бир жөн. Бирдеме көргөндөрдү киргизбейт белеңер өлкө башчысына. Мейли барса барыптыр, өзүн алып жүргөнү кантет. Көкүрөгүн болушунча ачып, соц тармактагылар какшап аткан сөздү эле кайталаптыр. Американы ачып ийсе бир жөн. Дагы жакшы сүрөт ачылып чачылган көкүрөгүн суунун бөтөлкөсү жаап калыптыр. Кокус ал болбогондо баары күрүнүп уят болмок. Атасынан улуу кишинин алдына баратат. Дресс-код кыргыздын уят ар намысы деген бар. Анастан бери келе жаткан кыз дегендин эркектин элдин алдын кымырып кымтынып олтурат деген салтыбызды унутуп калган го. Көрбөгөндүн көргөнү курусун, шалактап жүрүп көргөн да. Андай жолугушуулардын чекесине катышпаса кантсин байкуш. Далактаган бойдон чуркап кеткен окшойт деп жазган Баян Акулова. Булак чындык KG. Назира Айтбекова: денем көрүнгөн сүрөттөр каалооңорду аткаргыла, капастан чыккыла деген чакырык. Белгилүү теле алып баруучу Назира Айтбекова денеси көрүнгөн сүрөттөрдү түшүндүрүп берди. Жандарым менен, денемдин учу көрүнсө денеси менен тоскусу келген жандарым менен. Жаманды жуутпай көкүрөгү менен коргой турчуларым, жакшы көрөм силерди. Биз өтө эле эрежеге чырмалып алып, мыйзамдардын торуна түшүп, көкүрөктүн каалоосун четке кагып жашап келе жатыптырбыз. Намыс, эл эмне дейт, уят деп атып эле далай бактыбызды садага чаптык. Жалганбы? Кимиңер ушул сөздөн тышкары чыгып, бактыңар үчүн күрөшүп, каалооңорду аткардыңар эле. Денем көрүнгөн сүрөттөр ээн баштык, тентектик, жеңил ойлуулук катары көрүнөр. Мейли. Бирок максатым мээңердин кыртышына жаңы нейрондордун чынжырчасын пайда кылуу, жан дүйнөнүн эркиндигине үндөө. Каалооңорду аткаргыла, капастан чыккыла деген чакырык. Өмүр бою кайталоодон жашообуздун ар бир кадамы, мүнөзүбүз автоматтык көрүнүшкө түшүп, бир нейрондук чынжырчаны өмүр бою кайталап жашайбыз. Ошону туура деп эсептейбиз. Элестеткиле, көнгөн адаттарды өзгөртүп, өзгөчө ойлонуп көрсөңөр да. Өмүр бою жылаңач дене уят деп келе жаткан ойду ыргытып салып, башка нейрондук чынжырчаны түзүп көргүлө. Мисалы искусство, сулуулук, жаштык деп көргүлө. Кандай болду? Көкүрөгүмдөгү үн кайталанма жашоодон чыккыла, ойлонгула деп атат. Элдин канына терең сиңген сценарий жаңы доордун сценарийине кошпой турат. Бул силерге жат көрүнүш болгон неме, менин коңгуром. Көңүлүмдөгү көксөм, бүгүн түшүнүксүз болор, бирок учуру келгенде менин тереземде баш багасыңар. Жакшы көрөм силерди деп Назира Айтбекова билдирүү жазып чыкты. Белгилей кетсек, алып баруучу буга чейин жылаңачтан деген сүрөт деп сүрөт жарыялап билдирүү жазып чыккан. Ал коомчулукта катуу болуп, Назира Айтбекова сынга алынган. Көпчүлүгү алып баруучу кыргыз кыздарын тескери жака үндөп жатат деген пикирлерин калтырган. Булак Назар News KG.